Жекеме-жекеде кортеж менен Суусамыр. Кортеж менен Суусамыр. Бексултан менен Эрсултан. Кортеж менен алгачкы жекеме-жекесинде ушул Суусамыр аргымагы мыкты болгон. Эми кортеж өзүнүн баштапкы абалына кайтып келгендей тарыз калтырууда. Бирок Бексултан дагы жөн калбайт. Бир ширактан карма Беку мына ынтымак достук командасында дагы Бексултан менен Эрсултан бири-бирине карама-каршы келип, Акбура менен кортеждин тирештеринде көргөнбүз. Экөө бирин-бирин жакшы түшүнгөн көрүүчүлөр. Бул ирет эми азыр чийинден чыкпастан өнөктөштөрүн ыңгайлуу абалын күтүп аткан Эрсултан эми кайдан жайдан пайда болуп басты бүткөзүп берди. Эсенуулу Өмүрбек Рокки аргымагы менен өткөзүп алган. Эми кандай кылат? Калыс менен сүйлөшүп, кандай болуп атат? Үшүгөн жоксуңарбы деп бүт жайын сурады да андай мен кеттим деди. Акырындап чабуулга бара жаткан Өмүрбек Эсенуулу эми артында жанында жандай бараткан Батырали бар. 12-чи катар санындагы оюнчулар бири-бири менен ойноп атышат. Тайгазанга келгени менен мына коргоочулар өз убагында жетип келген. Бир жазгыр өтүп андан кийин Тайгазанды көздөй чабуулду өнүктүрүүнү көздөп турган Өмүрбек Эсенуулу жакшы бир салымды орундатты.